Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ороз айт 30 мартта белгиленет. Бул тууралуу муфтияттан маалымдашты. Рамазан айы 29-30 күнгө созулуп, быйыл орозо 30 мартта аяктайт. Рамазан айы 1 мартта башталган. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Манас жана Ош эл аралык аэропортторунун учуп-конуу тилкелери жана перрону толук кандуу реконструкцияланат. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов Манас эл аралык аэропортунун учуп-конуу тилкеси жана перронун толук кандуу реконструкция иштеринин башталышына даярдыгы менен таанышты. Ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу алкагында Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому Кытайдын China Road and Bridge Corporation компаниясы менен келишим түзүп, аталган компания Ош жана Манас эл аралык аэропортторундагы учуп-конуу тилкелерин, перронун жана авиациялык жарык белги берүүчү жабдууларына реконструкция иштерин жүргүзөт. Бул ишер аэропорттордун эксплуатациялык мүнөздөмөлөрүн жана авиациялык коопсуздукту кыйла жакшыртат. Төрага Манасбек Самидинов подрядчы China Road and Bridge Corporation компаниясынын жетекчилиги менен жолугуп, жасала турган иштерди так, сапаттуу жана авиациялык коопсуздукту сактоо менен өз убагында бүтүрүү талабын койду. 2025 жылдын аягына чейин Манас эл аралык аэропортунун учуп-конуу тилкесин, перронун жарык белги берүүчү жабдууларын толук кандуу алмаштырып оңдоо алдыңкы пландарыбызда турат. Реконструкцияны подрядчы China Road and Bridge Corporation компаниясы жүзөгө ашырат. Бүгүн биз аталган компаниянын иш баштоо алдындагы жасалган жумуштарын көрүүгө келип отурабыз. Учурда атайын база жана куруучулар үчүн жатакана курулду. Асфальт, бетон заводу даярдалып, жана ишти баштоо үчүн бардык керектүү инфраструктура түзүлдү деп билдирди Манасбек Самидинов. Бул модернизациянын маанилүү аспектлеринин бири эки аэропорттогу жарык белги берүүчү жабдууларды 3 категорияга чейин жогорулатуу болуп саналат. Бул болсо ар кандай аба ырайы шарттарында аэропорттун ишенимдүү иштешин камсыз кылат. Ошондой эле реконструкция иштери Манас эл аралык аэропортунда жыйынтыкталгандан кийин жогоруда аталган бардык иштер Ош эл аралык аэропортунда подрядчы China Road and Bridge Corporation компаниясы аркылуу аткарылмакчы. Уну айнеген караңгылаткандарга кезектеги акция сунушталууда. Токтом долбоорун транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык аттоо боюнча мамлекеттик агенттик даярдаган. Мекеме былтыр айнек караңгылатуунун баасы жеке жактар үчүн 50 000 сом, юридикалык жактарга 70 000 сом, чет элдиктер үчүн 90 000 сомго чейин арзандатылганын эске салган. Бирок учурда унааны караңгылатууну каалагандардын саны көбөйбөй жатканы айтылды. Мындан улам 60 күндүк акция жарыяланып, караңгылатууга 2 жылга уруксат алгандарга мөөнөттү дагы 1 жылга автоматтык түрдө узартуу каралууда. Бул бюджеттин кирешесин көбөйтүп, айнек караңгылатууга уруксаттарды мыйзамдуу алууга түрткү берери кошумчаланган. Садыр Жапаров Курманбек Бакиев менен Сапали Саковду кайтаруу сүйлөшүлүп жатат. Курманбек Бакиев менен Сапали Саковду Кыргызстанга кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде билдирген. Журналистка Максим Бакиев Кыргызстанга келди деген маалымат тарап жатканын айтып, мындай болушу мүмкүнбү деген суроо уzaткан. Өлкө башы Максим Жаныш Бакиевдер өмүр бою соттолгон, келсе камалаарын айткан. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эгер камалсаңар өткөрүп берели дешти. Сапали Саков боюнча дагы ушундай маселе. Биз ойлонуп жатабыз. Бир чети макул болуп алып, жеп музей боюнча сурабайлыбы? Кимден канча акча алганын айтып берсе, аны бюджетке кайтарып алыш күч органдарынын иши. Курманбек Бакиев боюнча деле ушундай. Ячейкаларда канча акча болгон? Максимдин офисинен урдалып кеткен алтын концентрат жөнүндө сөз болуп жатат деген Жапаров. Президент айрымдар ушул сүйлөшүүлөрдүн чет бучкагын угуп, Максим Бакиев тууралуу жалган маалымат таратып жатышкандар деп божомолдогон.
Курманбек Бакиев 2010-жылдагы апрель революциясынан кийин өлкөдөн качып кеткен. Кийин сот аны мамлекет коргоо кызматынын башчысы Жаныш Бакиев жана мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновду ак үйдүн алдында массалык ок атууга күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан. Бирок кийин жогорку сот 60-тан ашкандарды өмүр бою абакка отургузуу жазасы колдонулбагандыктан Курманбек Бакиевдин жазасын өзгөртүп 30 жылга кыскарткан. Ал менен мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 3 иш боюнча коррупцияга айыпталып абакта отурган. 2020-жылдагы октябрь окуясында түрмөдөн чыгарылып, чет өлкөгө чыгып кеткен, кийинчерээк башка иш боюнча дагы айыпталып, издөө жарыяланган. Сиздердин жардамыңыздар менен ушу кызым ушунчалык болуп калды. Şu YouTube kanallarının bardıq, Allah razı olsun, rahmat. Sizlerge de rahmat çok. Şunçalık kızım жақсы olup kaldı. Kırgız eli, sizlerden jardamыңыздар менен kızım şunçalık жақсы olup kaldı. Çet өлкөгө апарып, kızımdын bir жагына операция кылдырып келип алдым, sizlerden jardamыңыздар менен. Азыр эми ошол bir жагы тамагынын bir жагы да калды. Onu da дагы операция кылышыбыз керек. Şu sizlerдин жардамыңыздар менен кызым ушунчалык жакшы болуп калды. Bir жагы чандырын алдырып салсам анан өзүбүзгө окшоп сүйлөп дем алыштары да жакшы болуп калат. Ошо кызды караймын деп мына азыр ушунун бир эле жагы калынды, bir жагы калды. Ошо bir жагын алсам, Кудай кааласа алдырып таштасак кызым сүйлөйт. Özümde şu kızın arkasından orukcam olup kaldım. Sakar orup, başım orup, özümde kıynalıdamın. Eğer kolum kısırdan gelse dağı da şu kızıma jardan berinizler. Şu dağın bir jol operasiya kıldırıp alsak boldu. $28.000 gerek, kalanı jıyılıp büttü. Em bankım Macit Kızanlarkan dep çıgat. 0708 12 94 94. Сбербанкыбыз сиңдимдин атыда чыгат. Гүлназик Ш деп чыгат. Ойлонбой ушу кызыма жардам бере бериңиздер. Баары өзүбүзгө келип түшөт. Салык кызматы бизнесмендер көмүскөдөн чыга баштады. Бизнесмендер көмүскөдөн чыга баштаганын мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков Спутник Кыргызстан агенттигинин маалымат борборунда өткөн брифингде билдирген. Ал буга чейин ишкерлердин басымдуу бөлүгү патент менен иштеп келгенин белгиледи. Буга чейин ишкерлер патент менен иштеп, товарды уруксат берилген көлөмүнөн көп жүгүртүшчү. ККМге өтүү чечими кабыл алынгандан кийин арачылык митингдери көп болгонун көрдүк. Текшере келгенде канчалаган ишкерлер 8 миллион сом босогондон ашаарын. Кээ бирлеринки 200, 300, 500 миллионго жетерин билдик, деди Исабеков. Ал реформалар жыйынтык берип жатканын белгиледи. Мына ушул факторлорду эске алуу менен биз товар жүгүртүүгө жараша ар кандай ставкаларды койгонбуз. Мисалга жылдык кирешеси 8 миллион сомго чейин 0%, 30 миллионго чейин 0,5 жана 50 миллионго чейин 1% деп белгиленбиз. Базарлар үчүн өзүнчө 0,1% бул минималдуу көрсөткүч болуп саналат. Патенттен баш тартып бирдиктүү салык же башка режимдерге толугу менен өттүк. Бул жагынан жылыштар жана жыйынтыктар бар. Ошол эле учурда электрондук эсеп фактура менен ЭТТН бир учурда ишке киргендиктен чакан жана орто бизнес үчүн сезилерлик таасир тийгизгенин түшүнүп турабыз. Реформа ошонусу менен реформа, кээ бир жерин өзгөртүп толукташ керек, деди Исабеков. Ал бизнес азыркы өткө эле абалда экенин кошумчалады. Нарында мурдагы Дружба лагеринин 4,5 гектар жери мамлекетке кайтарылды. Нарында пионерлердин Дружба лагери 4,5 гектар жери менен мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка караганда ал эч кандай документтери жок Үмүт кооперативине өтүп кеткен. 2008-жылы Үмүт кооперативинин директору тарабынан Дружба лагери МБС аттуу жаранга сатылган. Мурдагы кожо оюндары лагердин турак-жай корпустарын демонтаждап, материалдарын саткан. Натыйжада жер тилкеги гана калган деп айтылат маалыматта. Аталган объект Жумгал району Куйлучук Кызарт аймагынын айланасына өткөрүлгөнү кошумчаланды. Чегара боюнча келишимге кол коюлат. Рахмондун мамлекеттик сапары. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун мамлекеттик сапарынын алкагында чегара боюнча келишимге кол коюлат. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. Эске салсак, коңшу өлкөнүн башчысы Кыргызстанга 12 мартта келет. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азым Бакиевдин айтымында Рахмондун мамлекеттик сапарынын алкагында мамлекет башчысы Садыр Жапаров, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу жана министрлик комитетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен жолугаары пландаштырылган. Эки президенттин биргелешкен билдирүүсүн кабыл алуу Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда мамлекеттик чегара жөнүндө келишимге жана башка эки тараптуу документтерге кол коюу каралган, деди Азым Бакиев.
жарым жыл ичинде мамлекеттик башкарууну кескин реформалоо пландалууда. Өлкөдө жарым жылдын ичинде мамлекеттик башкарууну реформалоо пландаштырылууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин жыйынында белгилүү болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өткөргөн кеңешмеде ашыкча административдик тоскоолдуктарды жоюу, чечимдерди кабыл алуу процесстерин тездетүүгө жана башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган реформалардын жаңы этабы жарыяланды. Анын негизинде 1-октябрга чейин үй-иши министри Аяз Баетов министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары даражасында стратегиялык демилгелер боюнча улуттук институттун директору болду. Чечим реформаны тез арада ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Мамлекеттик башкарууну реформалоонун жаңы фундаменталдык этабын баштайбыз. Бул жөн эле кезектеги демилге эмес, бул өлкөбүздөгү бардык өнүгүү процесстерин тездетүүгө багытталган чечкиндүү, ал тургай радикалдуу кадам, деди Касымалиев. Реформанын негизги багыттары бири-бирин кайталаган жана натыйжасыз түзүмдөрдү аныктоо жана жоюу, ашыкча жөнгө салуучу эрежелерди жоюу, мамлекеттик кызматтарды автоматташтыруу жана бюрократиялык процедураларды кыскартуу, айрым кызматтарды жеке секторго өткөрүп берүү, мамлекеттик аппараттын натыйжалуулугун жогорулатуу, чыгымдарды азайтуу жана башкаруу чечимдерин кабыл алууну тездетүү. Реформаны ишке ашыруу президенттин жана министрлер кабинетинин төрагасынын жеке көзөмөлүндө болор кошумчаланды. Жогорку Кеңештин имараты миллиондогон каражатка оңдоп түзүлөт. Жогорку Кеңештин имаратында оңдоп түзүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Ага быйыл чоң жыйындар залы санариптештирилип, заманбап техникалар менен жабдылат. Муну менен катар быйыл Ак үйдүн айланасындагы таман таштар жаңыланып, бак-дарактар иретке келтирилип, жаңы көчөттөр отургузулат. Нурланбек Тургунбек уулу Ак үй маалымат административдик имарат эле эмес, тарыхый жай экенин белгилеген. Андыктан өзгөчө стилде жасалган имараттын айлана тегереги да талаптагыдай болушу шарт. Себеби Ак үй Борбор калаага келген меймандардын, чет өлкөдөн келген туристтердин көңүлүн бурган жай болуп эсептелет, деген төрага. Ак үй 1984-жылы ишке берилген. 4,5 гектар жерди ээлейт. Акыркы жолу чоң жыйындар залы 2013-жылы капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөрүлгөн. Оңдоп түзүү иштерин жүргүзө турган президенттин иш башкармалыгынан билдиришкендей, бул жол менен таман таш төшөгө 40 миллион сом, фасадын оңдоп тазалоого 15,9 миллион сом, вентиляция менен кондиционерлерге 153 миллион сом коротуу каралып жатканын билдиришти. Ал эми жыйындар залы боюнча учурдагы дизайнерлер иштешүүдө. Баасы андан кийин аныкталат. Мындан тышкары койка аркылуу санариптештирүүгө 8,4 миллион доллар бөлүнөт. Токтогул суу сактагычында 8 миллиард 418 миллион куб метр суу калды. 11 мартка карата Токтогул суу сактагычында 8 миллиард 418 миллион куб метр суу калды. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынын сайтында айтылат. Суу сактагычка секундасына 169 куб метр суу агып кирип, 419 куб метр суу агып чыгууда. Былтыр ушул эле күнү суу сактагычта 7 миллиард 485 миллион куб метр суу болгон. 149 куб метр агып кирип, 630 куб метр агып чыгып турган.